Biz маршруткада баратабыз. Азыр сөздүн төркүнү эмне жөнүндө, кандай маселе жөнүндө болоруна күбө болосуздар. Жергиликтүү депутаттар экиге бөлүнөт. Бири позиция, бири оппозиция болот. Ушу жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мандатын өзүн жокко чыгаралы, Текебаевдин өзүнөн апарып берели, ушуну десем, кайра мени төө басты кылышып, тиги айылдык депутат сен мээң иштебейт экен, иштегени бүтпөпсүн, сен сокур экенсиң деген сөздөр менен келди. Ушул жолдо 20 жылдан бери каттайм. Жайындасы бомба түшкөндөй жолдору. Кышындасы ушундай бороон болуп, кар жагандан кийин бул жерде өлүм жүрүш. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй маршрутка келип, бул жактан өтө албай, айласыздан артка чегинүүгө аргасыз. Сен деле көп жер тартып жүрөсүң. Көрдүңбү ушундай жер? Жок. Биз мына борбордун четинде жашап ушундай жердеш. Айыл өкмөттүн үйү bunlar? Атаң каякта? Кеткен жуштар менен. Мындан ары бул жакка кете албайт. Бирок адамдар жөө жалаңдап, монтип мына адамдардын издерин караңыздар. Жөө жалаңдап ушундан нары кетишет экен. Ушул жерге чейин келет, бул жерден нары жолду көрүп турасыңар, танка да өтө албайт бу жерден. Эс алууңузга тоскоол болуп койду окшойт, Кечирим сурайбыз. Жок, эс алуу эле Бүгүн жумуш күнү эмес да. Бирок анан ойлодук эми, айыл өкмөт элинин жолу тосук болуп атса, кантип эс алып отурмак эле деп анан ушундай жакшы үмүт менен келип калдык сизге. Жакшы, эми эмне жардам керек бизден? жардам деле бүт баягы кордайский ветер дейт. Кордай шамалы бар мурдатан эле. Ошол шамал 3 күн аябай катуу шамал жүрүп, баягы мындай циклон болгон жерлерди бүт толтуруп салды да. Шүмшүк шамал. Шу шамал эми табигый экен, биз Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Ваш стоматолог клиникасы сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Клиникада стоматологиянын бардык кызматтары көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ жума бою дем алышсыз саат 9-дан 21:00-гө чейин иштейт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуусу жана рентген консультациялар акысыз. Ошондой эле ишемби күндөрү УЗИ, жекшемби күндөрү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Дареги Лухмановская метросу, Светозерская 32. Биз азыр Дордой базарында жайгашкан Чоро карго ишканасынын атайын жүк сактоочу кампасында турабыз. Урматтуу көрөрман, эгерде сиз Кытайдан жүк алдырууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге бул багытта ишенимдүү Чоро карго ишканасын сунуштайбыз. Оор техникаларды, электро же бензин менен жүрүүчү автоунаалар, өндүрүштүк же агротехникалар, станокторду эч бир оорчулугу жок эле алып келип беришет. Ошондой эле Иву, Гуанчжоу, Урумчи шаарларында биздин кыргыз балдар сиздердин бардык кызматыңыздарга даяр. Кытайдагы кыбыр эткен тиричилик техникаларынын көлөмүнө же салмагына эч ойлонбостон байланышып берсеңиздер болот. Чоро карго ишканасынын Бишкек шаарындагы кеңсеси Гоголь 112А дарегинде жайгашкан. Байланыш үчүн номерлер 0555 69 0002, 0774 69 0002, 0502 312 000. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз Сокулук районуна караштуу Жаңы Пакта менен Камышановка айыл өкмөттөрүнүн ортосунда эки айыл өкмөттү бириктирген жолдо баратабыз. 327 маршруткада кетип баратабыз. Анткени бизге буга чейин абдан көп кайрылуу чакыруу болуп, биз маршруткада баратабыз. Азыр сөздүн төркүнү эмне жөнүндө,
кандай маселе жөнүндө болоруна күбө болосуздар. Bura albaysın da, jür albaysın da. Biz hazır 327 marşrutkанын жолу менен келип, жолубуз токтоп калды. Аты жөнүңүздү айтыңыз, аксакал эми, маселени. Men Жөнөп Адылбек ушул жолдо 20 жылдан бери каттайм. Жайындасы бомба түшкөндөй жолдору. Кышындасы ушундай борон болуп, кар жагандан кийин бул жерде өлүм жүрүш. Полио менен жүрөт, мындай күчтүүрөөк тракторлор менен. Аны башка эч бир машина транспорт жүрө албайт. Өзүңөр көргөндөй жолдун акыбалын көрдүк. Мына эч нерсе бул азырда күн тийип турат. Кар жаап, борон болуп, туман болгондо 5 метр жер дагы көрүнбөйт. Жылда ушул эле бир мезгилде болот. Мисалы бир кар жаап, жамгыр болгондо эле бол бүттү, жол жок, жабык. Анан каттам элдер эптеп-септеп бир нерсе кылып жөө кетет. Мындан ары карышкылар бар бу жерде. Коркунучтуу. Өтө коркунучтуу. Кооптуу жол. Бул жер асфальт жол беле? Асфальт жол аты Союз малында болгон. Азыр эч нерсе жок, мына көрүп турасыңар. Эч нерсе жок. Токтоңуз, эми бул жерден нары жол жокпу? Аты жөнүңүз ким? Сиздин пикирди угалы эми. Мен 327 каттамда иштейм. Эл ташып. 2 айдын ортосунда ушул жолду 15 жылдан бери иштейм. Ушул жылда ушул көрүнүш кышта, жазында ушул жаан жаган маалда, кар жаган маалда тазаланбайт, каралбайт. Мына эки адамдар этемен тыгылып калып, башка чоң машиналар менен тарттырабыз, кыйналабыз ошо. Бул жерде элдин көчөсү менен мына айдалган полиолор менен жол кылганбыз, жол боюнда тыгылып кеше жаанда тыгылып чыга албай, эми бүгүн мына жол жок. Мына кар жаап, азыр эртеси күнү мындай азап экен. Мындан ары жол жок. Бул жактан кайка барышыңыздар керек эле негизи. Аркага кайерден бурулат, онан көрө мына жерден эптеп бир беле алса, түртүп бир беле албайт. Жок, ошол жерге бара берсин Артка эле кетеби? Арткан ошолдо мындай. Бу жерден бурула албайт. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй маршрутка келип, бул жактан өтө албай, айласыздан артка чегинүүгө аргасыз да. Бул жерден бурула да албайт экенсиң да. Кайсы жерлерде көтөрүлгөн? Муну кимдерге айттыңыздар? Кайсы чиновниктер укту? Эч бир чиновник. Мына Ким билет? Кайсы жетекчиге айттыңыздар муну? эми айыл өкмөттөргө эле кайрылат балдар арасында. Биз азыр Сокулук районуна караштуу Жаңы Пакта менен Камышановка айыл аймагынын чектешкен жеринде турабыз. Бул тарабы Жаңы Пакта, бул тарабы Камышановка. Эми ушул биз өзүңүздөр көрүп турган жол бир 10 километрлик, 10 чакырымдык аралык экен. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул жолдон каттап аткан маршруттук линия каттай албай, 2 айыл өкмөттүн ортосундагы чоң бир көйгөй абдан элдин көкөйүнө жетип туруптур да. Маршруткалар бул жерге чейин келип, андан ары кете албайт. Азыр биз бул жагдайды, бул маселени ким чечиш керек, эмне үчүн ушул элдин каттамы токтоп, кар жааган сайын маршруткалар тыгылып, эл ушул көйгөйгө мындай тушугуп турат. Муну ким чечет, буга ким жооптуу, ким жоопкерчиликти алат бул боюнча деген суроолорду ошолордун өзөгүнө бир көңүл бургус келди. Бул Казакстандын границасы мынакей. Ушул биздин Камышановка айылы бар. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет.
Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Камышанов айыл өкмөтү ошол жерде канча түтүн эл жашайт. Мына биздин через неме менен пакта менен жүрөт деби? Кышкысы мына 14-чү ток. Курултай эртең болот деген күнү. Ошондо 14-күнү бороон болгон. Ошондон бери эч кандай жол ачылбайт. Эч кандай мына бара турган маршруттар булар канча жашайт? Жок, алар нижний чүй менен каттап атат. Бул жак менен да каттаган жол бар. Бул маршрутканын атайын линиясыбы? Бул маршруттун линиясы. Мунун асты шагыл. Бу жерге жөн эле кадр керек болуп турат да. Кадр болсо, мына жол транспорту же болсо биз шаардан 60 километр турабыз. Анда алай тиги нарын немедегилер элдерге жашоо жок экен да. Мына болгону 67 километр. Ушул жерге бир грейдер болуп, жайкысын, кышкысын жүргүзүп коя турган болсо, анда эл ырай да, мен жыргал да. Эми ушуга бир кадр, иришчиден кадр болбойт. Биздин райондун деңгээлинде чечилбесе дагы, жогорку деңгээлде чечилиш керек да. Бюджеттен акча бөлүнүп атса, жеп атса, мына эч кандай шарт жок азыр. Мыналар ыйлап атат азыр. Кантип каттайбыз? Биз болгону борбордон 60 гана километр алыс турабыз. Мына ушул неме менен. Көрөрмандарга түшүнүктүү болсун. Сиз маршрутканын ээси экенсиз, келиңиз. Сизге бир-эки суроолор тактап алалы. Канча болду келгениңизге маршруткага иштегениңизге? 12 жыл болду. 12-13 жылдан бери иштейбиз. Бүгүнкү 327 деген маршрутканын линиясы. Жолу. Бул официалдуу түрдө линиябы? Официалдуу линия бар, бер схема чийилген. Через Пакта Камышановка. Ушул жерде каттайып жүрөбүз. Жылда ушул көрүнүш. Нар жактан жол бар деп аткан ал кайсы? Ал 326 маршрутканын линиясы менен жүрөт. Ал нар жак менен жүрөт. Чүй менен айланат. Биз жаңы жер Пакта менен бияк менен жүрөбүз. Бул официалдуу түрдө жол катары эсептелет. Эсептелет ооба. Статусу жол. Статусу жол бар. Өтө туура. Азыр айыл өкмөт эмне деп атат? Айыл өкмөтүн айтсак, айыл өкмөтү мына техника жөнөттүм. Мына ачылат 100 метр калды. Ушуга мынча расход кылдым деп. Анан кийин биздин күчүбүз жетпей атат. МЧСке айттым дейт. МЧСи мына келген жок ошол вакытка чейин. Күчүбүз жетпей атат. Эмне кылабыз деп өздөрү айтып атышат. Эч кандай тазалаган жол. Бул айыл өкмөттүн жолубу? Айыл өкмөт бирин айтсам бул Камышанка же мага карабайт дейт. Айыл жаңы Пактан карасаң ол мага карабайт дейт. Өкөл ортодо бака нейтраль жок жолдой болуп атат да. Бул өзү каттам жол. Жок, бул жер жол кайсы баланста, кимдин балансында? Ошол бири-бирине. Бул денизде деме, жана жол транспортунун балансында. Бул айыл өкмөткө карабайт. Айыл өкмөт жолдун ичин эптей албай атабыз, сыртына каякта бармакпыз. Жок, сиздерге айттыбы же бул сиз жөн эле? Жок, айтып, жөн эмес. Кече жана МЧСтен келди. Биз МЧСке карайт окшойбуз ушунда. Биздин түшүнүк боюнча. Биз ага так билбейт экенсиз азыр, э? Мен да так билбейм да. Мисалы азыр муну жол транспорту караш керек. Чынында. Жок, бул эми ички жол да, бул айыл өкмөттүн Аралык жол. Аралык жол. Эки айылдын немеси. Туура, ушундай болуп калат. МЧСке чалсак, айыл өкмөт жергиликтүү мемелерге кайрылга деди. Жергиликтүүгө кайрылсак, булар болсо ошол күчү жетпей атат. Бизге акча бөлүнө элек дейт. Ошондо ача албай атабыз дейт. Өздөрү бул жолго салбагыла деп айланып өткүлө дейт. Айланып өтүш үчүн 40 километр. Биз айыл өкмөт бул жолду караган айыл өкмөт каякта отурат? Азыр мына Камышанканын бул жагы Камышанкага караштуу. Бул жагы жаңы Пакта каерде турабыз? Нейтральный жерде турабыз азыр. Жана Камышановка деген каерде турат? Биз Камышановкага кириппиз. Камышановканын территориясында турабыз. Камышановка айылынын территориясында болазыр биз. Бул жак Камышановка айыл өкмөтү. Жанагы Тетиги сызыктан нар жагы жаңы Пактага. Ооба. Жаңы Пактанан Камышановкага келип жолдо ара жолдо айталада калат экенсиңер да? Жок, мына жол жок, мына тартып койгон, мына эч нерсе жок. Трактор машина 66 чакырып келебиз, трактор чакырып келебиз. Элби? Эптеп тартып чыгып кетебиз. Биз өзүбүз
telefon arkılуу çakırabız zorgo. Agadagı selerkasın benzini kuyup berip zorgo tartırıp çıkıp ketebиz. Тыгылып калсаңыздар. Анан bir yerde hiç kim yok. Mana Ahodiktер булар. Ahodiktер булар. Булар не Bir yerde karışkır var, tülkü var, canagı japay toğuktар бар, Ahot'a gelgender hazır. Karışkır var bu yerde. Canınızda da jirat karışkırlar gerek olsa. Азыр биз чыга албайбыз бу жерден. Öte almayız buna, bitti жол. Kete alabız bu. Oşunda da. Азыр кантип айыл өкмөткө суроо беребиз? Барыш үчүн дагы азап турбайбы? Barış mana polya менен барыш керек, анча ведущий болуш керек. Автобус менен бара албайт. Мына урматтуу көрөрмандар, биз азыр Камышановка айыл өкмөтүнө барчу жолдо турабыз. Бул жерге ортосунда турабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй автоунаалар келип тыгылган. Мындан ары бул жака кете албайт. Бирок адамдар жөө жалаңдап, монтип мына адамдардын издерин караңыздар. Жөө жалаңдап ушундан ары кетишет экен. Ушул жагдай боюнча айтып берсеңиз. Bu şu жерге чейин келет, бул жерден нары жолду көрүп турасыңар, танка да өтө албайт бу жерден. Полия менен эпте охотниктер келип, охотага келип кетишет. Ondan adam жеңил машина түшүп алышып, эптеп өтүшөт бу жерден. Атак өтө албайт машина жалгыз жарым. Айлыкы өзү да өтө албай, нижичимен каттайт, кете керек болсо өздөн сурасаңар. Бу жактан жөө адамдар кетет турбайбы? Жөө адамдар кетет, аны айласынан кетет, каттамда жүрө албайбыз бул жолдо. Бул жолдо жүрүш, мына кардын улугу. Тизеңе чейин кирип кетесиң. Машина жүрө албайт бу жерде автобус. Кантип кетет адамдар жөө бул? Бул жөнүнө кетет ушинтип, колдоруна бир нерселерди кармап алышып кетишет деп. Неге кармайт? Карышкылар бар бул жерде. Карышкылар жөнү үйүр болуп жүрөт. Жапай токтор бар, ошого келген охотниктер бар бу жерде. Ошондой жашоо. Мына эми өзүңөр көрдүңөр. Аты жөнүңүз ким? Менин атым Абдулдаев Элбурус. Мен дагы ушу 327 иштейм. Маршруткадабы? Бул тозок, бул ушу тозок боюнча эле келе атат. Сен деле көп жер тартып жүрөсүң. Көрдүңбү ушундай жер? Жок. Биз мына Борбордун четинде жашап ушундай жерде жашайбыз. Бул эми кимге карайт түшүнүксүз. Ушу жогорто чечилеби, булардын алып жетеби жетпей билбейм. Шуну бир оңдоп берсе жакшы болот эле. Ушул көйгөй бул быйыл башталган көйгөй эмес. Ол жак айтты го 20 жылдан бери бир грейдер сүргөнүн көргөн жокмун. Ошол таркагандан кийинки калган жол бизге. Ушул көйгөй. Эки айыл өкмөттүн жашоочулары канча адам бул жолду? Бул жолду чоң да бу карым катнаш кылып аткан адамдар аябай көп да. Бу жерде туугандары жашайт, оякта туугандары жашайт. Азыр уже мына канчасында кар жаады? Ошонон бери 14-ünde жаады, 13 жаады. 13 12 жаады эле адам. Только кыйналган адам. Тегеле жыргаган эч ким жок бу жерде. Ушу жыргай турган жер. Шуну бир кийим неме кылат, мамлекеттик деңгээлде чечиле, ушуну чечип берсе жакшы болот ушул жолду. Кыйнал, бул көйгөй эч түгөнбөй келет. Бир түгө түшсө жакшы болот эле. Ушул Biz Kıtayga Erkeş'ten da kattadı bunday jol жок болуш керек эми. Биздики обидно ушу Борбордун чекесинде жашап ушундай жер бар экен. Kıtayga Erkeş'tenga sim деп кой, сарташы Erkeş'ten ушмастыралы. Камышанов немеге өтүп кетет. Ал Кытайга ошол жолдо да мындай жол жок. Эгер Курманбек батыр жүргөн жолдор ошолор мисалы, ошол жолдо да мындай жол жок. Чаткалда деле жок болсо керек мындай жер. Анын туура. Таң калышты да. Бул жер тазалабайт атат, тазалаганда эле жакшы жол болот эле. Тазалаш. Сиз да Москвага келесизби? Мен Москвадамын 327. Биз эле 20 жылдан бери иштеп атабыз. Аты жөнүңүз? Сатыбалды Анарбай. Ушу жол ушу кайга ушу тазалап койсо эле эчтеке болбойт эле. Ушу тазалаган бай ушундай элдер кыйналып, шопурлар одон өтүп кыйналып. Ояктан чыгышат апал-апал. Элдер жүктөлүп келет, менден көрдүңүз а, жөө басып кетсе. Ошо тазалап берсин бизге ошо. Жолду эле тазалап берсе болду. Башка нерсе сурабайсыздар? Башка эчтеке сурабайбыз, ушу жол тазалап. Асфальт тагыла дебейсиздер. Жок, асфальт жок анан буяктагы. Өзү асфальт да бул. Жөн гана бир трактор өтүп койсо, бир кар жааганда. Бир эле трактор өтүп койсо ошо кайгай жол. Сен шылтоң менен бир асфальт болуп кетсе гана ошо. Асфальт болсо. Эле мына таш жолчу асфальттан күчтүү. Буягын акучуйт этип чоңдуу эле. Мына эртең кар эригенде бу жерчи яма. Бомба түшкөндө. Яма. Невозможно. Мына жолдо Андан кире асфальтты рыхлиттер менен казып алып таштайт. Наоборот, шагыл дамбы жогулуп койсо, сонун поляда жүрө албайбыз. Поля жамгыр жааганда эзилип машина отуруп калат. Ошондой көр. Жашоону. Жам эмеси жок болгондо деле бул жолдо асфальт
Kar жок болсо деле асфальттын жолу менен жүргөнгө болбойт да. Мүмкүн эмес. Асфальттын жолу менен жүрбөйбүз, чекеси менен жүрөбүз. O çekesini de ayda salışat. Ayda malda ayda salışat polyalarda. Ошо мала жолдун чекеси менен жүрөбүз, асфальт жол жок. Аны айда була эгин жийткөндөн кийин айда жол менен жол ачып алышат. Мына ошо жолду көрүп, мына ушул акыбалды көрүп бир суроо да сиздерге. Айыл өкмөт тыптынч уктап атат ушул. Кантип уктап атат ушул? Мына жолдо эли, эки элдин ортосунда, эки айыл өкмөттүн ортосунда бир жол жабык турса. Жергиликтүү бийлик кантип уктап атат? Эми бул жерде мындай да. Бул жерде эң баса белгилүү нерсе айыл өкмөттү жылдан алмаштыра беребиз. Жылдан алмаштыра беребиз. Бири келсе бири келет. Bir aylık janagı депутаттар жергиликтүү депутат деген бар. Бизде 21 депутат бар. Камышаны калган билбедик эми канча? 11. Камышаны 11 ми? Жергиликтүү депутаттар экиге бөлүнөт. Бири позиция, бири оппозиция болот. Ал өкмөткө иштегенге жол бербейт. Ал депутат дегенди быйыл мен мына курултайда ушу жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мандатын өзүн жокко чыгаралы, Текебаевдин өзүнөн апарып берели ушуну десем, кайра мени төө басты кылышып, тиги айылдык депутат сен мээң иштебейт экен, иштегени бүтпөпсүн, сен сокур экенсиң деген сөздөр менен келди. Багыл неме сөз бар, айланып кетейин. Өзү сокурга жолуксаң жолук, көкүрөгү сокурга жолукпа деген сөз бар. Биз кадр маселесинен аксап келебиз да. Мына эми иштеп келатканда эле ошол неме жанагы жергиликтүү кеңеш факт. Мына ушуну чечпей отурган айыл өкмөт. Эми айыл өкмөт бир жылдан ашты. Мына жакында 2 жыл болот. Мына бул жакшы эле иш алып барат. Мисалы өтө жакшы иш алып барат. Мына ушул жакшы ишпи мына ушул көрүнүш? Жок, эми жанагы жерде депутаттар деген бар. Башка проблема айтпай эле коелу. Бул эми кантамыр да, бул кантамыр. Ооба, жол деген бул жол кантамыр. Кантамыр. Эми ушул нерсени чечпей отурган айыл өкмөттү жакшы деп отурасыңар базыр. Жок, эми бул жаңы. Биз айтамга жылда өкмөт алмаштырабыз. Жок. Муну акыбалды иш боюнча айтпайсызбы? Не маселе? Муну не эми ушуга 2 трактор бар бизде. Ошону дауына сунуш кылганбыз. Муну тиги өкмөт да билет. Бул айыл өкмөт да билет. 2 трактордун бири. Айыл өкмөткө чалып бериңиздерчи мага. Телефону барбы? Жок да, жок да. Бергилечи. Ким эле мына айыл өкмөт пактаныкы. Жана калса Неме максат? Айыл өкмөттүн номери да жок элде. Жаматта бар. Канчалык элге жакын иштеп аткан чиновниктердин Жаматта бар. акыбалы ушундай деле көрүнөт. Ой, кече свет өчкөн көбү сеники машинаң бар экен, биздикине телефондо иштебей калды. Кече өчкөн свет. Жок базы свет. Свет жок. Кечинде свет да жок бу. Ондо өчкөн. Жок, түндө өчкөн. Билдеме, авария болупту. Каражыга сынып анан неме басып калыптыр дейт. Азыр үйөлөк болуш керек свет. Үйдүн кечке күйөт. Бул баа сүт алгандар жылда ачык койчу. Сүт алгандар да жок болот, ташоо. Сүттөр өтө албай калды да. Алар жiji менен катнашпай. Алар эртеме биринчи рейс мен жүрөм бу жерде. Менен сурашат алар бардыгы. Жол ачылдыбы деп. Мен аларга бака жол ачкан адам болуп калгам да булар эле. Башлар баары биринчи мен жүрөм. Сиз линияда биринчи каттап турбайсыз. Эң биринчи мен каттым. Эмне эртеме из жок эле. Мен ачтым о изди. Сакалыңыз бар. Шерге тыгылып, акыра адамдар жөө өтүп кетишти тияка. Биз кеттик. Тойго барабыз дешти, бирөөсү бир жакка барам деди. Жөө басып кетишти алар. Канча кетет? Нары 3-4 километр бар нары. Жөө кетти ашка. 5 километрдей болуш керек. Кетти да эмне кылат? Жоласы өтүп кетишти. Мен сиздердин айыл өкмөт эс алууга чыгып, эс алып аткан айыл өкмөттүңүздөрдүн үнүн уккум келип атат. Чалып бериңиздерчи бир. Номери жок болсо айыл. Үйүн тапсак болобу? Жок, сокулуп неме. Сен өзү айыл өкмөткө бир айттыңбы? Мен эртемен айыл өкмөт иштеген аялдар менен келет биринчи рейс. Туттура ошондой. Мен алып келем. Экөөнү эки аялга тең айттым. Ошолорго жол ачып бергиле десек биз айттык деди. Айттык, кече күнү кечинде деди. Трактор жөнткөмүз өткөндө болду. Бул кар жаагандан булдан баштап кар биринчи кар жааганда. Ошолорго ишенип мен келдим, тыгып отуруп калдым. Эртеси бу жерден газ 66-ны заказ кылып, бу жерден алып чыгып, эртеси кайра келдим. Эжелерге айттым, эже, эмне андай болсо бизге ошентип айтты деди. Трактор жөнөттүк деди. Бүгүн айыл өкмөт өткөн айттым, жол ачып калсаңарбы, эмне жалган сүйлөйсүңөр? Эртемен айыл өкмөт иштегендер менен келет. Азыр бияктагы айыл өкмөттүн номерин тапсак болобу? Камышановкан айыл өкмөт. Бердим. Биякта телефон кетпейт да. Үйүн билесиздерби? Телефон свет жок да биз. Жүрүңүздөр анда үйүнө баралы, телефону жок экен. Биз азыр
Ушул айыл өкмөттүн эс алып аткан үйүнө барып бир козгойлу. Канчадан? Яминеке барбы? Жок. Кайякта? Жолдо. Чыксаңар. Sorry. Айыл өкмөттүн үйү мындай? Атаң кайякта? Кеткен жуштар мен. Чалып көрсөң болобу бир? Телефон өчүк. Свет жок. Свет жок. Бу жерде жашайбы негизи? Бул үйдө. Короону ким трактор менен сүрдүңөрбү? Жок. Кол менен. Могулар тегилерди бүт. Ал могу сосед өзүнүн сүргөнбүз, биякта өзүбүз сүргөнбүз. Кетип атпайбы өчүк болбой эле? Менин телефонум өчүк. Менин телефонум. Могу 02 сенин атаң да? Качан кетти эле? Жана эле кеткен. Жарым саат болду. Могу Нива турбайбы машина? Бул айыл өкмөттүн машинасыбы? Өзү башка машина менен кеттиби? Только ишке минет да. Алло. Яминеке, assalomu alaykum. Алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Мен Улукбекмин, атым журналистмин. Атым Улукбек дейм, журналистмин. Түшүнбөдүм. Атым Улукбек, журналистмин, угулуп атабы? Журналистпи? Яминеке, биз эми бүгүн жумуш күнү эмес да. Сизге эч кандай эч нерсе деп айта албайбыз. Бирок бүгүн ошол Камышановканын эли кантип каттайт, тиги жолду качан ачасыздар? Жол качан ачылат, жол? Жол бир катар баштык эле эзилип, нема болуп калмадыбы? Каяка келдиңер эле? Эшигиңиздин астында турабыз, жардам керекпи? Мен үйүм эшигин алдыга келдиңерби? Сиздин үйүңүзгө келдик. Азыр мен келем анда. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Камышановкадагы ошол айыл өкмөтүнүн үйүнө келдик. Эми бүгүн жумуш күнү эмес, ошого карабастан салам алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы? Атыңыз Улукбек беке. Мен Ямин атым, Ямин Зикиров. Сиз Камышановканын айыл өкмөт башчысы. Ден соолугуңуз жакшы? Шүгүр. Эс алуу кандай башталды? Жакшы эле. Эс алууңузга тоскоол болуп койду окшойт, кечирим сурайбыз. Жок, эс алуу эле Бүгүн эмес. жумуш күнү эмес да. Бирок анан ойлодук эми айыл өкмөт элинин жолу тосук болуп атса кантип эс алып отурмак эле деп анан ушундай жакшы үмүт менен келип калдык сизге. Жакшы. Эми эмне жардам керек бизден? жардам деле силерден эми кандай жардам? Бул жака биз МЧСке кат бергенбиз. Кандай жардам берсеңиз кыла беребиз. Күрөк берсеңиз иштейбиз. Рахмат. Жолдо чыгыңыз. Рахмат. Биз өзүбүз эгерде буга чейин мына менде видео съемкалары бар, анан тазаладык. МЧСти привлекать этип тазаладык, бирок өзүңүз билгендей могу жаңы Пакта менен Камышановканын ортосу 9 километр. Бул жагда ачык айыл жок, бул жакта да айыл жок да. Анан бүт баягы кордайский ветер дейт. Кордай шамалы бар мурдатан эле. Ошол шамал 3 күн аябай катуу шамал жүрүп, баягы мындай склон болгон жерлерди бүт толтуруп салды да. Шүмшүк шамал. Шу шамал эми табигый экен, биз техникалар 3 күн, 4 күн иштеп тазаладык. Бирок бир кээ бир жерлер мындай талаан үстү менен болуп калды да. Кийин күн жылып кетпедиби? Күн жылып кеткенден кийин анан айла жоктон баягы эзилип кетти, мындай болчу. Эзилгенден кийин машиналар өтө албай калды. Сиз канча болду айыл өкмөт болгонуңузга? Мен айыл өкмөт болгонго 2021-дин 21-июнунан баштап айыл өкмөт болгом. Буга чейин дагы болгонсузбу? Буга чейин 17-жылы болгом. Мындай эч качан болгон жок да. Мына канча жыл болду. Ошол Камышановка менен жаңы Пактанын ортосундагы аралык 9 километр. Кимдин балансында? Бул аябай спорный вопрос болчу. Муну мен жогорку кеңештин дагы бир жыйынында бизди чакырганда, жогорку кеңештин депутаттары менен встреча болуп. Мен барып ошол жерде трибунадан айткам, урматтуу Минтранстын өкүлдөрү болгон, жогорку кеңештин депутаттары болгон Аманкан Кенжебаев, биздин депутат, Сокулуктун депутаты.
ошол кишиге да кайрылган болчумун. Ал тапшырма берди мен алдында. Минтрансқа тапшырма берди. Ушу именно межведомственный жол экен. Эки айыл өкмөттүн ортосундагы жол. Биздин балансыбызда жок да, биз ал жака да акча курута албайбыз да. Себеп нечелеуй болуп калат. МЧСтин жардамы менен биз өткөндө бир катар тазаладык. Анан именно ушул жер Камышанов менен Жаңыбактардын ортосу. Эч ким балансында жок болуп атат да. Бирок межведомственный жол. Сиздердин Минтранстыкы болуш керек. Бирок кайсы депке экенини мына где-то 1 жыл мурда акимияттан акимдер киришип дептерди чакырды. 3 деп нижний зонаны обслуживать эткен. Деп 39, деп 1, анан деп 958. Үчөөнү дагы чакырып, карталарын үчөө тең жазды. Эч кимдин балансында жок да. Аймак кимге карайт анда мындай? Аймак Жаңыбактага да карайт, Камышановго да карайт. Ошол биз аймактын ортосуна барып келдик. Ошол жерде белгини коюпсуздар. Бул жагы Жаңыбакта, бул жагы Камышановка деп. Да. Белги барбы? Бар. Андан ары жагы эл сизге карайт да. Ооба. Неге бүгүнкү күндө жолду бир кыймылга келтирбей атасыздар? Биз эмне тоскоол болуп атат сиздерге? Улукбек, биз кыймылга келтирдик да, мындай силер да туура түшүнгүлө. Кыймылга келсе, мен өзүм деле журналистмин да. Биз кыймылга келсе келбейт элек. Мындай да, Улукбек. Эме болуп атат? Биз азыр сизге тагыраак айталы. Кыймылга келбегендиги үчүн келип атабыз. Биздин телефонубузду тешти бул жакта эл. Бүгүнкү күндө 13-нөн 14-нөн баштап, эртең курултай деген күндөн баштап, жана жамгырдан кийин, кардан кийин ошондон бери чалып атышат. Жол ушундай болуп атат деп. Бир жолу барып ачылыптыр, чала бул ачылыптыр дейт. Толук ачкан жок дейт. Анан эми бүгүн барсак, ал жерден жөө жалаңдап адамдар жөө кетиптир нары. Маршрутка токтоптур ошол жерден. Андан ары 4-5 километрге жөө кетишиптир. Жок, мындай да. Эми бул жерде с юридической точки зрения бул жерге мисалы айыл өкмөт жоопкерчилик албайт. Себеп айыл өкмөттүн балансындагы жол эмес бул. Бул межхозяйственный жол. Бул Минтранс жооп бериш керек бул жолгочу. Бул эстердин заман СССР урагандан кийин бир лопатка бирөө да тийгизген жок да. Биз эптеп баягы өтө оор болуп калган жерлерди өзүбүз ремонттоп келебиз. Хотя ал биздин функцияга кирбейт бул. Бирок эми биздин жол экен, биз жасап келебиз. Минтранска биз несколько запрос бергенбиз, келип тактап бериңиздер деп. Караган жок. Мен уже айтып атпаймынбы, жогорку кеңеште деле айттык. Депутаттагы поручение берген. Акимиятка да кат жазып, акимият да кат жазган. Бирок мен оюмча Минтранс, мында силердин жардам катары Минтрансты айтсаңар, ошо Минтранс жардам бербесе, бул бир айыл өкмөт колунан келе турган иш эмес. Тем более дотационный айыл өкмөт. Өзү араң жүрөт. Өзүнүн инфраструктурасы араң жеткирет. Бир тракторду жүргүзүп коюш кыйынбы ошондо? Бир эмес, 3 трактор иштеди. Улукбек, 3 трактор иштеди. Экөө сынды. Экөө сынып жараксыз болуп чыкты ошол жерденчи. Себеп адам бою менен бир уютуп салдыкар. Мына ишенбесе мына аз менен элдин айтымында, элдин пикиринде 30 жылдан бери ошол жерге бир трактор өткөн жок деп атышат. Туура айтат. Сиз 3 трактор бузулду деп атпайсызбы? Жок, 3 трактор кече мына именно карды алганда 3 трактор бузулду. 3-чү трактор араң пробивать этип чыкты. Эгерде кааласаңыздар, менде сүрөттөрү, видеолорунан бери бар. Биз барып ошол жерде 2 күн, 3 күн иштедик. Эми таштап койдуңуздарбы? Өлүп кетсин деп. Жок, өлүп кетсин дебедик. Мен МЧСке кайрылдым азыр. Эмне болот эми? Мага бульдозер бериңиздер, бульдозер менен сүрөлү деп. Анан макул дешти. МЧС атайын жаратылыш кырсыктары болгон жагдайда гана жардам берет да. Эми бул жер жөн эле кадимкидей эле кар жаап койду. Жок, кадимкидей эле бизде мындай да. Башка жерлерге жаагандай эле, башка райондорго жаагандай эле кар жаап койду. Бизде өзүбүздө содержаниябызда техникабыз жок да. Биз аны айла жок, МЧСке кайрылдык. Эмне деп жооп беришти? Жасайбыз деп. Жасайбыз, 1-2 күндө барып жасайбыз. Кар кеткенде жасайбы экен. Жок, байланышып көрсөңүз болобу? Бүгүн эл жөө жүрөт ал жерде, жөө өтүп атат адамдар. Ошого азыр чалсаңыз болобу? Минтранска. Мен кече мында жүзмө-жүз сүйлөшкөмүн. Как только техника бошосо жиберем деп айтты. Урматтуу транспорт министрлиги, ушунча элди сыйлап, ушундай айыл өкмөтүн сыйлап, коомду сыйлап кичине анда бир жагына албайсыңарбы? Же айыл өкмөттүн карамагына, же өзүңөрдүн карамакка орто жолдо эл эмне үчүн кыйналыш керек?
Эми Минтранс өзгөр билесиң, межведомственный жолду Минтранс өзү хотя бы бир депке бекитип бериш керек да бул жолду. Минтранстын ошол реакция кылбагандыгы үчүн укук коргоо органдарына кайрылдыңыздарбы? Жок, анын укук коргоо органдарына эмес, эми айтып атпаймынбы, жогорку кеңеште туруп айттык, Эми 1 жыл мурда кайрылыпсыз. Каттарды жазып аттык. Өздөрү реагировать этиш керек эле да. Буга чейин. Ким күнөөлүү буга эми? Эми мен эч кимди мындай күнөөлүү деп же күнөөсүз деп айтпайм. То, что биз кыла турган ишти биз кылдык да. Эми кыла албайсыздар мындан ары. Жок, биз кылабыз эми, конечно. Мен азыр деле 1-2 күндө солярка маселесин чечсем, дагы эле кичине тракторлор менен киребиз. Бирок МЧС чейин эл жашайт да. Азыр мисалы бирөө төрөп калса, бирөө кокусунан жанагындай бир ооруп калса, же өрт коопсуздук болсо кантип каттайт аерде? Бизде через Нижний Чуйск чоң трассабыз бар. Ошол ачык. Ал деп келип обслуживать этип жүрөт. Мына биринчи кар жааганда дагы, борон эметкенде дагы келип өзү тазалап кетти. Деп келип тазалап кетти. Ал жак ачык. Камышановканын Нижний Чуй тарабынан жол ачык. Өзү Камышановка Жаңыпакта өзү аябай редки жүрөт машина. Кантип редки? Андан неге сиздер бул жолду официалдуу жол катары кабыл алдыңыздар? Биз кабыл алган жокпуз. Бүгүнкү күндө маршруттук линияны атайын койдуңуздар. Маршруттук линия жүрөт да ал жерде. Маршруттук линия жүрөт. Бирок маршруттук линияны биз койгон жокпуз аны. Ким койду? Аны эми автобаза койду, кайсы ошо. Жок, макулдашуу менен кылат да аны дагы. Эми качан макулдашканын мен өзүм эсимде жок. Потому что мага чейин болгон да. Эсиңизге алып бир мындай реакция кылып коюңуздар анда. Жок, конечно. Кандай болот? Бүгүн ачылабы, ачылбайбы жол? Бүгүнбү? Жок, бүгүн ачыла албайт. Качан ачылат? Себеби ал жерде 3 километр адам бою менен бир кар уютуп койгон. Аны адам боюндай деле анчалык деле көрбөдүк биз. Эми менде бар да, ошондой сүрөткө алып койгом. Адамды коюп жанына мындай. Боюн сүрөткө алып койгон жерим бар да. Бул мындай кичине тракторлор менен силер да туура түшүнгүлө, кичине трактор менен бүтпөй турган иш бул. Хотя ошентсе да биз барып туруп айтам, 3 күн тракторлор экөөсү сынып. Мына кар жаады. Айыл өкмөт катары эмне кыласыз эми? Айыл өкмөт катары мен тазалап келдим буга чейин. Дагы тазалайм. Жок, бүгүнкү күнү канча убакытта тазалайсыз? Эмне иштер жүрөт? Эмне иштер жүргүзүп атасыз? Айтып атпаймынбы? МЧС менен сүйлөштүм. МЧС азыр чоң техника берет. Эс алууга кетти. Жаңы жылды майрамда эс албайбыз биз. Эс алганда биз эс алып жүрмөкпүз да азыр. Тойлоп. Биз жүрөбүз го. Жок экен каякта жүргөнүңүз менен таппай келдик биз. Каерде? Ошол жерге. Эми сиз барганда эле мен ошол жерде туруп калган анча нелогичный болот го дейм. Эми сиз өзүм иштерим менен жүрөм деп атпайсызбы азыр эми? Эми бүгүн ошондой да, бүгүн өзү кар жаады бирок. Кандай кылабыз эми? Эмне кылабыз? Тазалайбыз. Тазалайбыз. Эми бүгүн сүйлөшөбүз, тазалайбыз. Трактор салам мен бүгүн. Бүгүн болбосо да эртең салам да. Эртең анда кыймылга келтирет экенсиздер да анда, Кудай буйрса. Анан жумуш күнү башталса, транспорт министрлигине микрофонубузду көтөрүп барабыз биз. Азыр таппайбыз барып аларды. Барсаңар жакшы болот. Мен ойлойм Улукбек чечет деп ойлойм. Барабыз эми ошол жака дагы. Ага чейин сиз жолду ачып туруңуз эми. Кудай кааласа. Эртең канчада башталат жол? Эртең эле баштайбыз. Канчаларда? Примерно саат 9-дарда барса еще бул бир күндүк эле иш эмес да. Анда айтып коеюн, что дагы канча күн? Бир 2-3 күн минимум. 2-3 күн минимум болот да. Бир где-то 70% тазалап койгонбуз. Эмне үчүн ушуну эми мындай жайында кыштын камын жайда көр деген кыргыздын сөзү бар да. Жайында эмне кылдыңыздар? Мындай жолду көтөрүп, ал поля менен эле бирдей турат азыр жолуңуздар. Кичине жолду көтөрсө, балким ошол бороондор турбай турган акыбалды түзсө, эми чарба иштери бул айыл өкмөттүн иши да. Жолду көтөрүшкө финанс керек. Каражат кетет. Бизде анда каражат жок. Биз единственный только кайрылабыз да, жардам бериңиздер, бизди караңыздар деп. Бизде андай бюджетиңиздер канча? Биздин бюджети 3,5 миллион. 3,5 миллион өзүңүз билесиз, бүгүнкү күнү баары жок эме анан инфраструктурабыз менен эле түгөйт ал. Ички инфраструктура менен эле өтө зарыл нерселер менен эле бүтүп калат да. Көйгөйлөр менен. Ана жолду көтөрүш 9 километр жолду көтөрүш деген өзүңүз билесиз. Жомок турбайбы азыр ала? Биз үчүн жомок да ал. Макул анда, ийгилик анда, жакшы туруңуз анда. Эртең баштайт турбайсыздарбы анда? Кудай кааласа иншалла. 2-3 күндө ачылат экен. 2-3 күндө ачабыз. Айыл өкмөтүнүн үстүн тургундары эми 2-3 күндөн кийин камынып машинасы менен чыга берсе болот. Спокойно.